itaаттын символу, itaаттын ээси периштелер. Алар башка нерсеге алаксыбайт да. Өзүнүн жумушу жок. Үйлөнүшүм керек да, турмушка чыгышым керек эле, бала жок. Курсак ачмай жок. Алар итаат менен гана элек. Сиздин үйүңүздө күнүгө миңдеген миллиондогон периште келип отурса, сиз китеп окуп атканыңызда, Нурзат айыма азыр айтып кетти, китеп оку деп. А бекеринен айтылбайт. Китеп окусаңыз, периштелер курчайт, бул хадистин мааниси. Анан периштеден сизге эмне чыгат? Итаат кылуу, моюнсунуу жугат. Балаңыз моюнсунат, өзүңүз аял күйөөңүзгө моюнсунасыз, күйөөңүз сизге моюнсунат, Аллахка моюнсунат, бардык бири-бириге моюнсунуу башталат. Периштелердин таасири ошол. Периштелердин таасири ошол. Эми караңыз. Кап-караңгы үйдө элестетиңиз. Терезенин бир четинде кичине бир шакекчелик болгон тешиктен сырттан жарыктык кирди. Нур, шола. Бир шола кирип турат, кап-караңгы үйдө. Эми ошол жарыктыктын кирген мынчалык узун бир шоланын айланасында мынтип карасаңыз, үйдүн ичинде чаңдар ошол шоладан өтүп атканда көрүнөт. Чаңды көрүүнүн жолу ошол. Үйдү караңгылатыш керек дагы, бир жерден жылчытып бир жарыктык киргизиш керек. Анан чаңдар көрүнөт. Мына ушундай элестетиңиз. Үйүңүздө китеп окубайсыз, бир таалимге катышпайсыз, курска катышпайсыз, бирөөнүн баянын укпайсыз, баяндарды көрбөйсүз, үй кап-караңгы. А бүгүнкү келген 2 саатыңыз ошол үйүңүзгө кирген шола. Азыр сиз өзүңүздүн, мен дагы өзүм дагы айтып отуруп, өзүмдүн жашоомдагы кемчиликтерди жанагы илим нур дедим го. Ошол чаңды көргөндөй баштап, азыр сиз өзүңүздүн кемчиликтериңизди көрө баштайсыз. Чаң сыяктуу кемчиликтер көрүнө баштайт. Анан мына башыбызда 20дан ашык чырак турат, жап-жарык болуп калды. Ошол эле чаңдар учуп жүрөт, бирок биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Не үчүн баары жап-жарык болуп калды? Сиз күнүгө китеп окуп турсаңыз, үйүңүздө бир чырак жанат. Эртең дагы китеп окусаңыз, дагы бир чырак жанат. Терезелер ачылат. Чоң прожектор коюлат бир күн, илимиңиз көбөйгөндөн кийин. Анан сиздин жашооңузда кемчиликтер жок. Көргүңүз да келбей калат, көрүнбөй калат. Бирөөнүн дагы кемчилиги көрүнбөй калат. Анан сиз жап-жарык чыракты колуңузда кармап жашагандай жашайсыз. Билим эң негизги нерсеси. Караңыз. Кап-караңгы түн. Бир үңкүргө, бир окопко бир жака кирип кеттиңиз. Колуңузда бир чырак бар, фонарь. Карадыңыз, бул жерде чуңкур бар экен, шахтанын чуңкуру бар экен, бул жака түшүп кетпеш керек. А могу жерде бир таш бар экен, аны тээп коет. А могу жерде мондай бир зым турат экен да, электр энергия ачык экен, мындан чырак менен көрүп кетесиз да. Караңгыда, туурабы? Мына ошондой эле диний билим жашоодо көзүңүз ачык, жүрөгүңүз ачык иштеп атат. Бирок диний билим ошондой зыянды, арамды, адалды баарын көрсөтүп турган илим ушул. Диний билим жок болсо, эркек аял менен болгон мамиледе, тамак аштагы арам нерселерде, бирөөдүн укугу деген маселеде жанагы адам үңкүргө кирди, бирок түн жарымда чырагы жок баратат. Таш жеп, мында кылды, бутун астында, аттын башында алтын жатат, анын пайдалуу экенин билген жок, ташты өтүп кетти. Бул жерде бир зым турат, аны бул жылан турганда зым экен деп кармап алды. Жол болсо анга барып түшүп кетти. Эчтеке көрбөйт да, көзүн жумуп алган түнү. Пайданы да билбейт, жолунда турган зыянды да билбейт. Бул жакта алтын күмүштөр, тыйындар чачылып жатат, аны да көрбөйт. Эчтеке көрбөй кете берет. Ал ким? Ал диний билими жок же тайкы адам. Ошон үчүн урматтуу айымдар жана мырзалар, акыйкат бөлөк, анан сүрөт бөлөк. Мына кээ бириңиздер видеого тартып атасыздар. Мен ушул интернеттен же онлайн баяндар YouTube'дан көрүү бар го. Ушул нерсенин таасири, сизге берген таасири, жана ушинтип чогулуп олтуруп, жанагы эжейлердин уккан сабагыңыз, же агайлардан, алымдардан уккан сабагыңыз экөөнүн айырмасын айтып берем. Көңүлүңүздү бияка буруңуз. Азыр мынау ушу парда турган жерде ушунчалык чоң экранды жандырсак элестетиңиз. Ал жерде бир арыстан келип буйволду басакалып жеп салса, акула келип пингвинди жеп салса, көрүп отура беребиз. Аны бизге коркунучу жок. Бир
болгон окуя экен, токойдо болгон, Африканын токойунда болгон окуя экен деп көрүп отуруп атабыз. Динозавр чыгып келеби, кобра жылан чыгабы, эмне болсо дагы каршы чуркап келсе деле биз аны камерадан, телевизордан экен деп көрүп отуруп атабыз да. Туурабы? Сол алдынан сиз коркпойсуз, жүрөгүңүз таасир албайт. Ошону карап, коозуңуз ачылып отурганда, о жеңиңизден бир таракан кирип кетти. Чычкан бир жагыңыздан кирип кетти. Эмне болосу? Баарын чочутасың могу жерде. Ыргып турганыңызда. Бул экран сүрөт, ал эми тиги таракан акыйкат. Сабакты дагы ушундай акыйкат менен устазга барып, кыйналып, жазып, анын урушуусун eshit, угуп, ошентип алгандын таасири көп. Сабакка катыш, курска катыш, медресеге бар, имамга бар, мешіттен жума баянды ук дейбиз го, мына ушундай мисалда. Ошол эле экрандан бирөө парашюттан учуп баратат, же тоодон секирип баратат. Эч кимибиз таасирленбейбиз, көрүп отура беребиз. Ошону көрүп отурганыңызда могу отургучтун бир бутун сындыра коюңузчу, арка кулап баратканыңызды билесиз анан. Канчалык коркунуч керек. Акыйкат сизге жеткенде анан билесиз. Бирок акыйкат бул телефондон, эмеден келбейт. Эмнеден келет? Чыныгы жашоодон келет. Илим үч нерсе менен тараган. Биринчиси кадам, сахабалар кадам менен. Экинчиси калем, жазган. Үчүнчүсү калп, жүрөктөн жүрөккө өткөн. Мына ушу менен тарайт илим, билим деген. Караңыздар. Бухарада бир алым бала, алым эмес учурунда үйлөнөт. Анан тоюнда моддолор чакырып, жакшы баяндар болот. Анан үйлөнгөндөн кийин 1-2 ай, 3 айдан кийин анан жанагы илимге кызыгып калат да, мен илим алайын деп ата-энесиге тайындап келинди. Анан тамак аш, башка нерселердин баарын камдап туруп анан илим алайын деп жөнөйт. Багдадка барат, Куфага барат, Мисирге барат, эмеге, Беккеге, Мединага, кыскасы 17 жыл бою илим издеп жүрө берет. Анан кайра келе жатып Бухара шаарынын бир шаарга жакындап калган учурда бир аксакалга жолугат. Аксакал сурайт: "Балам, кайдан келатасың?" Илим издеп. "Канча жылдан бери?" "17 жылдан бери." "О, көп илим алыптырсың. Уулум, сага бир суроо берейин." "Эмне суроо экен?" "Илимдин баш аты, башы эмнеде экен?" Десе, илимдин башы жана мен айткан сапарда экен дейт. Анан талыкпай эмгектенүүдө экен дейт. Көп жоопторду берет. Аксакал айтат: "Жок, сен илим албаптырсың. Сен илимдин башын билбей эле аягынан алыптырсың. Аны мен үйрөтөм сага. Болбосо сен азыр үйүңө жетип барасың дагы илимиң алсыз болуп, толук эмес болуп калат." Десе, "Анан баягы бала макул эми, айтыңыз. Айта калыңызчы, мен үйгө шашып атам." Десе, 3 жыл мен үйүмдө кызмат кыласың, коюм багасың, жана башка. Макул. Эми илимим толук болсун деп, ошол аксакалдын үйүндө 3 жыл кой багып, кызмат кылып, анан 3 жылдан кийин аксакал: "Эми мен барайын, айтыңыз." Десе, айтат: "Илимдин баш аты сабыр" дейт. Сабыр кылышың керек. Ушунчалык эле 3 жыл мурда айтсаңыз болбойбу десе, "Жок, мен сага амал кылуу менен бирге 3 жыл кыйнап сени окуттум, тарбияладым. Ошол амалың менен кошо сабырды үйрөндүм. Бар эми." Анан үйүнө келет, эртең менен багымдат учурунда негизи айылга келүү жана башка сүннөт. Келип, үйүн ачып кирсе, бөлмөдө бир киши, анан аялы экөө жатат. Анан жана жерден канжарын кынынан чыгарып туруп: "Ким болду бул? Азыр өлтүрө салам деп ушундай өлтүрөйүн деп жана эркек кишини." Анан кой. 17 жыл илим алыптырмын. 3 жыл сабырды үйрөнүптүрмүн. Акырында кечемна. Сабырды эң акырында үйрөндүм. Негизи башында үйрөнүш керек экен эле. Эми ушул амал кыла баштаганда, ушул акыркы үйрөнгөн сабырга биринчи амал кылайынчы, сабыр кылайынчы деп бычагын салып, аялын ойготуп сураса, бул ошо кетип атканда боюнда калган баласы экен. Баласы. Сабырды үйрөнбөй келгенде баласын өлтүрүп алмакта. Ошол үчүн сабыр, жана мен башында айткандай, илим алуу үчүн сабырдуулук керек болот. Сабырдуулук кандай? Туруктуу болуш керек. Мына ушул эмеге семинарга катышып атасызбы? Качанга чейин болсо, 10 жыл болсо келе бериңиз, туруктуу болуңуз. Анан тиякта бирөө дагы курс ачыптыр деп аяка бардыңыз, бияка маани бербей калдыңыз.
же ислам университетте окуп атасыз, тиги медресе жакшы экен деп түрктөргө кетип калдыңыз, арча бешке кетип калдыңыз. Саммал хайр деген оору бар. Бул ооруну мына окуучуларга жугат. Ал эмне деген сөз? Тиякта жакшы деген сөз. Самма деген тияк, ал жакта жакшы. 3-4 жерге барып окуган бала болду. Эми анын жанагы бир көчөттү бир жерден экинчи жерге эге берсең анын тамыры курап калат да. Ошондо эле исламскийден чыкты, 4-5 күнөн кийин тияка кирди медресеге, андан чыгып бияка Ошко барды, Түркияга баргым келди деди, Пакистанга кетип калды. Ошентип моп секирип жүрө бергендер болбойт. Бир жерге кирди, ошол жерде сабыр кылып, майын чыгарып акырына чейин окуш керек. Ошол жердин мугалимдери болду, эми сага илим бере албайбыз, бар десе анан кетиш керек. Сабырдуулук керек.